Күйөөсү тарабынан 20 жолу бычак жеп каза болгон келин эсиңиздеби? Күйөөсүнө сот өкүм чыгарып 15 жылга эркинен ажыратты. 17 жаштагы өспүрүм кызды 270 килограммдык штанга басып калып, кыз ошол жерден мерт кетти. Бул кыз ушул жол менен үй бүлөсүн жакырлыктан чыгарам деген. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Милицию можно, да, вызвать? Я убил человека просто. Аялы менен жарашуу үчүн милицияга чалып адам өлтүрдүм деп алдаган жаран кырмалды. Бишкек шаарында милицияга адам өлтүргөнүн кабарлап алдаган деген чек менен 50 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер бөлүмү билдирди. Маалыматка ылайык, ал кечээ 20 февралда 102 кызматына телефон чалып, Лев Толстой көчөсүнөн адам өлтүрдүм деп дарегин айткан. Жерине дароо барган милиция кызматкерлери маалыматтын жалган экенин билишкен. Мындан улам телефон чалган адамдын өздүгүн аныкташып, аны кармашкан. Шектөөнүн аракетине юридикалык баа берилет. Милиция шектөөнүн түшүндүрмө берип жаткан видеосун жарыялады. Анда ал эч кимди өлтүрбөгөнүн, бул ишке аялы менен жарашуу үчүн барганын айткан. 50 жаштагы адам аялы аны ойлоп тынчсыздануусун каалаган. Булак супер кежи. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак-арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Ички иштер министрлиги милиционерге 870 000 сом пара берген жаран кармалды. Ош шаарында милиция кызматкерине пара берүүгө шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Министрликтин маалыматы боюнча 18 февралда Ош шаарынын тургуну бир кылмыш иши боюнча камакта отурган адамдын бөгөт чарасын өзгөртүп, камактан чыгуусу үчүн милиция кызматкерине пара сунуштаган. Милиция кызматкери бул боюнча тергөө кызматына арыз жазган. Аталган факты пара берүү менен кылмыш иши козголгон. 20 февралда Ош шаарындагы байыңызаттарды каршы күрөшүү кызматынын иш бөлмөсүндө милиция кызматкерине 870 000 сом пара берип жаткан жеринен 36 жаштагы жаран кармалган. Шектүү убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. 20 жолу бычак жеп каза болгон келин, күйөөсүнө сот өкүмү чыкты. Бишкекте 20 жолу бычакталып каза болгон келиндин жолдошу 15 жылга эркинен ажыратылып, 1 миллион сом моралдык залал үчүн, 96 000 сом материалдык чыгым үчүн айып өндүрүлдү. Бул тууралуу Бишкек шаардык соттун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, үстүздөгү жылдын 17 февралында Бишкектин Ленин райондук соту 27 жаштагы Айгерим Нурланбекованын өлүмүнө байланыштуу жолдошун күнөөлүү деп таап, ага карата мүлкүн конфискациялоосуз 15 жыл мөөнөткө эркиндигинен ажыраткан. Ага жазасын жалпы тартиптеги түзөтүү абактарында өтөөсү белгиленди. Шектүүгө карата колдонулган камакта болуу түрү өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин жаза аткаруу кызматынын номер 1 тергөө изоляторунда кармалсын деген чечим чыгарылды. 2024 жылдын ноябрь айында Бишкекте 27 жаштагы Айгерим Нурланбекова 20 жолу бычак жеп алган жаракатынан каза болгон. Шектүү катары жолдошу кармалган. Буга чейин шектүүнүн атасы каза болгонун кудасы, Айгеримдин атасы 5 февралдагы кызынын өлүмү боюнча каралып жаткан соттун 1 отурумунан кийин журналисттерге айткан. Булак Назар Ньюс кежи. 270 килограмм штанга 17 жаштагы спортчуну басып калды. Кыз ошол жерден мерт кетти. Индияда 270 килограммдык штанга жаш пауэрлифтерди басып калды. Индияда 17 жаштагы келечектүү пауэрлифтер Яштики Ачари машык учурунда трагедиялуу окуяга кабылды. Ал спорттук ийгиликтер менен ата-энесин кедейликтен чыгарам деп кыялданган. Окуя машыгуу залында болду. 270 килограммдык штанга кыздын үстүнө кулап, аны ошол жерден мерт кылды. Маркумдун үй бүлөсү жана жакындары терең кайгыда. Бул окуя спорттогу коопсуздук чаралары боюнча дагы бир жолу олуттуу ой жүгүртүү керектигин көрсөттү.